16 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө жоокерлерди мазактап, зомбулук көрсөтүүгө шектүүнү аскер прокуратурасы камакка алып тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу 16 майда аталган министрлик кабарлады. Ошондой эле министр Бообек Ажикеев жоокерлерге зомбулук көрсөтүп, мазактаган жана ага жол берген делген дагы бир катар аскер кызматкерлерин жазалаганын билдирди. Ага ылайык бир адам жумуштан алынып, дагы 3-өө кызматынан төмөндөтүлдү. Бир катар офицерлерге сөгүш берилди. Өздүк курам менен тиешелүү иш алып барбаганы, өзүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбаганы жана кадр саясатын талаптагыдай деңгээлде жүргүзбөгөнү үчүн номер 86-123 аскердик бөлүктүн куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун башчысы кызматынан бошотулду. Бул аскер бөлүгүнүн башчысынын биринчи орун басары, 3-чү куткаруу кошуундун командири менен анын өздүк курамы менен иштеген орун басары кызматынан төмөндөтүлдү. Мындан сырткары мөөнөттөгү жоокерлер менен иштеген офицерлерге мыйзам чегинде сөгүш жарыяланды деп жазылган маалыматта. Аскер прокуратурасы номер 86-123 аскер бөлүктөгү жоокерлерге көрсөтүлгөн зордук зомбулуктан улам кылмыш жаза кодексинин уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Апта башында социалдык тармактарда аскердик форма кийген бир нече адамды башы менен жер сүздүрүп коюп, белгисиз бирөө ооз калгыс сөздөр менен сөгүп жатканы тартылган видео тараган. Бул армиядагы чоң сунуу тууралуу талкуу жаратып, коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров бул окуяга байланыштуу жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү аткарбагандыгы үчүн деген негизде министр Бообек Ажикеевге катуу сөгүш берген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул окуя ушул жылдын февраль айында ага караштуу аскердик бөлүктөрдүн биринде болгонун ырастап, ага жол берген кызматкерлер жумуштан бошотулганын билдирген. Кыргыз армиясында аскерлердин өлүмү, суицид, уруп сабоо фактылары катталып келет. Коргоо министрлиги акыркы жылдары жоокерлер арасында чоң сунуу азайганын билдирген. Ошту 15 майдан 16 майга караган түнү бильярд клубтун жер төлөөсүнөн 19 жаштагы кыздын сөөгү асынган абалда табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Түнкү саат 2:57 өткөндө Ош шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан бильярд клубтардын биринин жер төлөөсүндө асынып алган жагдайда белгисиз кыздын өлүгү табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ал Кара Суу районунун 2006 жылы туулган тургуну болуп чыкты. Учурда өлүмдүн себептери такталууда, деди шаардык милициядан. Аталган бильярд клуб оңдоп түзөө иштерине байланыштуу иштебей турган. Кыз буга чейин аталган жерде администратор болуп иштегени аныкталды. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери уланууда. Марат Иманкулов мурдагы кызматынан бошотулуп, мамлекеттик катчы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 15 майда кол койгон. Иманкулов 2021 жылдан бери Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп келген. Буга чейин мамлекеттик катчы болуп иштеп келген Сүйүнбек Касманбетов 15 майда социалдык тармактагы баракчасына бул кызматтан кетип жатканын жазган. Президенттик администрация анын башка ишке өткөнүнө байланыштуу кызматынан бошотулганын маалымдаган. Ак Буура дарыясына түшүп кеткен 13 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Баланын сөөгү бүгүн 16 майда саат 12:55 табылып, милиция жана маркумдун туугандарына өткөрүлүп берилди. 15 майда 13 жаштагы бала Төлөйкөн айылынан Ак Буура дарыясына түшүп кетип изделип жаткан. Издөө иштерине бүгүн 250дөн ашык адам тартылган эле.